элесиз. Мен ага такыр мүмкүнчүлүк берген жокмун. Тилек бирок мага сунуш киргизген. Ошону айтыш керек болуп атат негизи. Сонун кызым, ачык, прям все, ах. Жеке жашоомо бар. Деле деген жок. Бул кандай эле жок менин сөздөрүм. Бул ошол нерсени айта албай атат да. Кечке күлүү эле, жыгап эле жүрдүк. Саламатсыздарбы? Баардык жалпыңыздарга жагымдуу салам. Жашты кылып жалыныма, жалгыздыктын тагдырына, жашоодо мен жаңылыпмын. Эрте кечтир жолугарбыз, бирок сүйүүнү уздап калган. Алгачкы клибим деп өзүмдүн жеке клибим тартайын деген оюм бар болчу башында, бирок бул сунуш болуп калды. Бул дуэт аткарылган. Ринат Кадыров деген аранжировщик бала менен, ошол Ринат Кадыровдун сунушу менен ушул ыр аткарылып калды, клип тартылды. Бул убакка чейинки ырларымды ушул бала жазып берген. Биз Кара Суу райондук маданият үйүндө чогуу бирге иштейбиз. Мага угузганда бул ырды, мага аябай бул таасирленгем да, бул турмуштан алынган сөздөр аябай жаккан, ушул ырдын мааниси жаккан. Андан ушул ырдын мааниси жаккан үчүн мен макул болгом дуэт ырдалганга. Ыр Сатыбалдиев агайыбызга таанымал. Мага негизи аябай жагат бул ыр. Бул ыр дуэт ырдалган эмес, башында эле. Биз өзүбүз бул ырды бөлүп, бул кусок сен ырдайсың, бул кусок сен ырдайсың деп өзүбүз бөлүп ырдадык. Аранжировка голос бүткөндөн кийин эле сразу эле клип тартылды. Радиолорго кетпей туруп, эч кандай эфирлерге чыкпай туруп эле клип тартылды. Клип жаңы эле бүттү. Биринчи эле сиздерге алып келдик. Пока ырдай элекпиз. Өзүбүз деле ушул жерден көрдүк. Өмүрүмдө өчпөс болуп, өкүнүчүм ичти калды. Ушул ырдын маанисине, ушул дуэттин маанисине карата сюжет жазылып, Тилек Кожоновдун сюжети жазылып, ушул сюжет менен ыр клип тартылды. Саламатсыздарбы? Азыр Гүлмайрам айткандай, бул клипти биз колдон келишинче масштаб чоң кылып жазганга аракет кылдык. Тилекти мен аябай мындай сыйлап урматтайм да. Тилектин өзүнүн жашоодо өзүнүн орду бар. Ал актер катары эмес, инсан катары сыйлайм. Клибиме түшүп бересиңби деп эле монтип эле муну кулакка кага берчүмүн да. Түшүп бересиңби десем, бул же жок дей албайт, же макул дей албай эле деп эле күлүп койчу да. Эмне дейтин байкуш аны. Көргөн жерде эле менин жакында клибим болуп түшүп берип койчу деп эле. Ошентип эле буга эме кыла берчүмүн. Жок, нормально, жакшы эле. Чыдаса болот дейм. Чыдаса болот. Гүлмайрамдын ушул бир мындай тырышчаактык бурчуну мен сездим да. Жанагы биз ырчылар менен кызматташып жүрүп, ар бир ырчынын өзүнө жараша характерин карап, билип, көрүп, анан кийин жүрөбүз. Анан ушул бул Гүлмайрамдын өзгөчөлүгү ушу азыр айтып атпайм, мен көргөндө эле өткөндө эле тром болуп калганбыз акырында дечи, уже түшүнүктүү клип. Ошону тырышып, муну мен деле бир ушул Гүлмайрамдын ушунчалык ичи таза кыз, сонун кызым, ачык, прям все, ах. Анан клипти дагы ушундай кылалык дедик да, кыраатына чыгарып. Өмүрүмдө өчпөс болуп, өкүнүчүм ичти калды.
убадаңды аткара албай уландырып кеттиң жанды. Экөөбүз эмеден кийин могу клип учурунда ага чейин өтө жакын болбосок, могу клип учурунда биз ушунчалык бири бирибизди түшүнүп, характер деп коет го. Ушунчалык мындай жакын дос мамиледе болуп калдык. Түшпөйт болчумун клипке. Токтот, пока азырынча перерыв кылайын деген оюм болчу клиптерден кийин. Бирок сен көргөн жерде эле айтып бергениң үчүн жок дей албадым. Досумсуң, аябай жактың, сонун кыз экенсиң деп мактады дебейинби? Гүлмайрам өзү негизинде 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери өзү айтып калды да. Негизи Гүлмайрам мага кайрылганда мындай азыркы болуп аткан клиптердеги окуяларга такыр окшош керек деп мага кайрылды. Мен колуман келишинче ушул кененирээк элге да түшүнүктүү болуш үчүн жашоодон эле алынган эле болуп ушундай эмеде жаздым. Эми бул ырдын маанисине дагы карайт да. Ошол ырдын маанисине жашоодон эле болуп аткан учурларды чагылдырып кеттим. Ишенбеймин эми сага үмүтүмдү үзүп салган. Бул турмушта мындай нерсе болот да. Ар бир бирде болсо экинчи үй бүлө же үчүнчү үй бүлөдө мындай жашоодо бар да. Ушундай эле көз караш клиптеги эле болуп аткан бул окуя жашоодо деле болот да. Жеке жашоомо бар. Таасири бар. Айтып койдум Жок, негизи алыстайын деген деле ой эмес, жана бизде репутация деген нерсе болот да. Ошол нерсени кармаган үчүн бизде да бир аз тыныгуу деген нерсе болушу мүмкүн. Алыста эмес, тыныгуу. Ак сүйүүмдү сезбегендей, зарлап күлсөм келбегендей, сана тартып сагынамын. Клипке тартуу сунушу мага тилек тараптан түштү. Ошо Инстаграмдан сүрөтүмдү көрүп чакырды. Угуп жаш клип экен тартылдым ошо. Биринчи жолу тартылдым. Мен бир көрүп эле фактурасын ошо клиптен көрүп алдым да кызды. Анан ушуну тартышыбыз керек деп калдым. Анан сурап өзү да жакшы макулдугун береби деген ойдо биринчи. Берип калса ошол жумушубузда оңунан чыгат болуп, Кудай буйруп макулдугун берип жакшы роль жаратып берди. Мага аябай жакты. Чындап иштешкен. Мындай кечке күлүп эле, жыргап эле жүрдүк. Анан ошо жакшы адамдар экен, дагы деле жакшы мамиле кылып, жакшы жүрөбүз да. Анан эми кадр жашоодо деле ушундай шайыр, ушундай ушул жерде кандай отурса, жашоодо деле ушундай экен. Башында биринчи клип да уялып биздин алдыбызда. Анан мен да 1-2 жолу кыйкырып да салдым, окшойт, көңүл деле бурбады негизи. Мен эми болот экен да. Мындай кылып ойносоң деп, мындай берсең деп, мындай образ. Бирок мага катуу деле тийген жок. Бул уккан деле жок мен сөздү. Бул өзүмдөн өзү. Бул уккан же мен өзүмчө эле кыйкырып атам, кимге кыйкырып атам өзүм да билбейм. Ошо бирок сонун рахмат айтам айтырганга. Көрүп отурган элдер дагы ой келиши мүмкүн. Биринчи жолу тартылып атып турган ушинтип Инстаграм соц тармактардан сүрөтүн көрүп эле чакырса тартыла берет экен деген ой келиши мүмкүн да. Бирок кандай эмес. Бизде таланттуу эл кыз балдар, актер, актрисалар элдин арасында жүрөт да негизинечи. Биз ушул нерсени тандоо максатында мен жүзү дагы ошо клипке төп келгендигинен байланыштуу мен ушул убакка чейин өзү клипке мындай съемкалар тартып элек болсо дагы мен ишендим да ошол нерсени аткарып кете алышына.
себеби уже жүзүнөн эле байкап турабыз. Эми Гулянын клип болуп аткандан кийин Гүлмайрам өзү көрсөттүм, анан Гүлмайрамга да жакты. Анан Гүлмайрам да аны көрүп эле ушундай жүзүндө бар экен, ушул нерсени аткара алат деп өзү баягы башында айтып кетпедиби? Бул тема бир аз балким Гүлмайрамга да тийип кетти сценарий. Ошону өзүң көрө алдыбы, характери боюнча. Эме да негизи мындай да. Мага айткан Тилек башында. Сценарийни сонун кылып түздүм, досум. Сценарийни уккандан кийин не дедим? Айттың кылба деди, чтобы өзүң тартылбай. Негизи башында мен бала сунуштагам да, мен сценарийди өзүң эле түшүп бербейсиңби дедим. Өзүң аткарып бербейсиңби деп. Эми негизи бул мага сунуштады. Башында айтканда мындай болсо, ушундай жакын болсо дегенде анан мен айттым, анда өзүң Мен чын аткарып бер. айтсам, эме колуман келбей калабы деп корктум. Ал нерседе эле талант керек да. Аны келиши мүмкүн колуманчы, бирок өзүм ойногум келбеди. Өзүм каалаган жокмун. Назик, сүйкүмдүү, жаш кыз ойносун деп. Өзүм Тилектин алдында кичине экөөбүз топ келбей калышыбыз мүмкүн болчу сценарийге. Сценарийге келиштиргенде экөөбүз анча туура келбей калышыбыз мүмкүн. Чоң, жашым чоң да эми. Айтурган ушундай эле куп мындай жайгашты да. Жайгашты и жарашты. Эки сөз да. Жайгашты, жарашты. Тартам, ушундай образда чыгам деген менде ниеттер бар болчу, ойлоп койгон. Ушул ичимдеги ой максаттардан алдым десем жаңылышпайм. Бул нерселерди сактап жүрүп акыры ушул Гүлмайрамдын менен Ринаттын экөөнүн дуэтинин клибине насип эткен экен. Мен ушуларды төкпөй чачпастан жазып ушул нерселерди күч бийликте көрсөтө алдык да. Клиптин баш аягына чейин мындай маңызы кукулума толду, ашып да түштү. Бирок негизи өзүмдүн мен эми ар бир съемкада өзүмдүн кемчилигимди байкайм. Ал нерсе азыр өзүм билип турам. Айтпай да коеюн. Эми кийинки эмелерге аны мен өзүм сезип турам, буюрса. Бизге айтпайт да бул азыр. Бирок сонун маңызы жагынан бүт бардыгы. Эми баягы мен өсүшүм керек дагы деген майнеде өзүмдүн кемчиликтерими дагы мындан дагы кийинки эмеде деген эмеде эле айтып атам да. Кадырыма жетчүлөрдү, мени сыйлап өчүлөрдү, жолуксам да жаңылыпмын. Башталышы аябай жакшы башталды. Акыры деле жакшы болсун деп ниет кылам. Жакшы ийгиликтерге жетсин деп ниет кылам. Элдин оозунда жакшы сөздөр менен алынсын деп ушунчалык өзүм ниет кылам да. Тилек Кожоновго чоң рахмат. Сюжет жазган, колдоо көрсөткөн, жана ошондой эле ушул клиптин майын чыгарган. Клипти орозо күнүндө тарттык, Тилек. Орозо маалда тарттык. Ушунчалык өзүнүн күчүн көрсөтүп бизге азыр элдин оозуна алынып жүргөн Сейит Сулумов продакшн клипмейкер балага терең ыраазычылык билдирем. Мен аябай ушунчалык кулпума толду. Эч кандай бир ошибка көргөн жокмун бул клипте, съемкада. Негизи мен билем да. Эркек киши аялы боюнда болгондо көп майны бербейт. Ошо карабагыла, такыр карабагыла. Көргүңөр келип атса да көзүңөр жумуп өткүлө дебеймби? Акыры кандай болуп калышын да тилек көрдүм. Акыры кандай болуп калышын вот на клиптен көрдүңүздөр. Ошон үчүн эч качан аялды кордобош керек.
аялдын аял бул аябай билбейм, мен да аябай мурда сыздачумун да. Эми болот да турмушта, анан күчтүү экенбиз. Бүт нерсени жеңип кетет экенбиз. Ошол нерсени жеңип кетип, мен өзүм ишенбей калгам да, кээде ушундай убактарым болгон. Мен башымдан ушунча нерсе өтүп, мен ушул нерсени жеңдимби деп таң калчумун да. Мен күчтүү аял экенмин. Мен ошол нерсеге өзүм баа берем да. Жашоодо, бул турмушта. Ушул эле клипте, ушул сюжетте ушул нерсе көрсөтүлгөн да. Бул эми баягы боюнда бар аял жетелеп барып, кыздарга көз кысып сюжетте. Андан кийин уже баягы башка кыздарды көргөндө өзүнүн аялына уже көңүлү жок болуп, кыйкырып, бакырып, бар өзүң кыл бүт нерсени деген образдар кеткен. Аял да бул деле анан уже сразу башка кадр кетти, чтобы кийин бул башка турмушка чыкты, жакшы бир бизнесмен, бир жакшы өзүн сыйлаган адамга бул өкүнүп ошол нерселерди эстеп өз түшүнтүп ар бир адамдын эртеңки күнү эмне болоруна эч ким кепилдик бере албайт. Жашоодо ар кандай нерсе болот да, бул жашоо өзү, бул кино жашоодон алынат демекчи.